БСР құрылғаннан кейін өйдөнгі каналдан суды қояды, толтырады. Керек емес малда. Азыр мына жөн ағып тұрып ая су. Анан керектүү малда бұл жерден аса мына каналға түшөттан Көктала айылыны су менен 4 күн 5 күнгө чейин теңир ошол элди 10.500 халк жашайт бул жакта. Абдулбас Арзыбаев Кадамжай районунун Сарыбай айылынан тургуну. Ал алдыда боло турган элдик жыйынга делегат болуп шайлангандардын бири. Аймакта эл багбанчылык, дыйканчылык менен алектенет. Мындан улам эрте жазда сууга суу маселеси көйгөй жаратат. Анын айынан кошуна айыл суу талашкан учурлар жылда кайталанат. Мына ушул көйгөйдү чечүү жолдорун издеп, элүүнүн республикалык деңгээлде жеткиребиз деген үмүттө. Мындай айтканда, бизди пожалуйста келип арыз муңуңарды айткыла, көйгөйлөрдү айткыла, чогуу отуруп чечели деп бизге жол түзүп берип атат. Эми ушуну дагы багандай коррупция кылбай, ушуну дагы бир мафия кылбай, карапайым элден биз жөнөтүп, президентке ошо көйгөйдү жеткирип, чече турган убакыт келди да. Эми эл дагы ойгонуш керек дагы, ушу президентке түздөн түз барып, элдин көйгөйүн айтып, эме кылса мен чечилет деп мен ишенем да. Быйылкы элдик жыйындын жобосуна ылайык делегаттар эл арасынан чыккан билимдүү, элдин көйгөйүн көрсөтө алган жарандар болуш керек. Мындан улам Сарыбай айылынан 10 делегат тандалып, айылдагы орчунду делген 3 маселе көтөрүлмөй болду. Ошол БСР тууралуу, экинчиси чегарага жакын жайгашканыбыздыктан бизге дагы чегара статусун берсе, анан үчүнчүсү ушул бизге мөмө жемиш иштетүүчү завод ачылып калса жакшы болот эле, себеби биздин алган түшүмүбүздүн жарымынан көбү тип-топ деп коет, Өзбекстанга сатылып кетип жатат арзан баада 2 сом, 3 сомдон. Тип-топ деген баягы жерге түшкөн алма, ушундай мөмө жемиштерди биз азыр бизде базалар бар, барып 3 сомдон сатабыз. 3 сомдон сатканда даже бензинди актабай мына жерлерде төшөлүп жатат. Ошону 3 сомдон айла жок апарып сатабыз, Өзбекстанга кетип атат, барып ошо жерден сок кылып кайра бизге сатып атат да. Ошого бизге бир перерабатывающий куруп берсе. Ошо жерде биздин мына жаштарыбыз иш менен камсыз болот эле. 6 айылдан турган Айырбаз айыл аймагында 16.000ден ашуун калк жашайт. Мында жалпы айыл аймак боюнча 100дөй делегат шайланат. Бирок бир ой гана республикалык элдик жыйынга жөнөтүлөт. Аталган айылдын тургундары бул жылы элдик жыйындан үмүтү чоң. Себеби былтыр өткөн биринчи элдик курултайда айтылган маселелер четинен чечилүүдө дешет. Мектептер түшүп атат, бала бакчалар түшүп атат, жолдор болуп атат. Кичине казынаны мешкал айылы болот Кудай кааласа деген үмүттөрүбүз бар. 15 декабрда өтүүчү республикалык элдик жыйынга эл арасынан шайланган 700 делегат катышаары маалым. Ага Баткен облусунан 52 делегат жөнөтүлөт. Максатбек Акылбеков, Абдрашид Саттаров, Ала Той 24, Баткен облусу.